Акчар муниципалдык ишканасындагы мына ушул өзүңүздөр көрүп турган комбайндар чарбага өткөн кылымдын 70-жылдарында алынып келинген. Ошондон бери жаны тынбай иш үстүндө, ал эми бүгүнкү күндө мына булардын эскилиги жетип, пайдаланууга таптакыр жараксыз. Демек, буларды жаңыртуу зарылдыгы өтө чоң. Бирок өз алдынча чарба жүргүзүүнүн алгачкы этабында жеке менчик колдорго өтүп, кийинчерээк бир жерге топтолгон бул техникаларды сатуу же алмаштыруу бир катар бюрократиялык тоскоолдуктарга кабылары бышык. Быйыл аракет кылып иштекенге чыгарабыз мында. Андыктан жоктон көрө жогору деген Нурлан Кудайбергенов кесиптештер менен биргеликте өткөн жылы биринин тетиктерин бирине ооштушуп, экөөсүн курап чыгышкан. Антсе да эскилигин кылып, алардан ырыстуу деле жардам болгон эмес. Бир күн иштесең, 2 күн бусулат дегендей, нар жагын бир жагын оңдойсуң, болбойт, жыртыктайсың, бүтөйсүң. Ошол эскилиги жетти эски комбайндардын. Айла жок. Жаңы болсо эми жаңыныкы жаңы иште. Эскинип деп атабыз ошол эми. Ошондой эле ат баш шырындагы Акчар муниципалдык ишканасынын короосунан атам замандан берки тракторларды, селкаларды жана башка ушул сыяктуу айыл чарба техникаларын көрүүгө болот. Баарысынын тең иштөө мөөнөттөрү бүтсө да, чабылып чачылбай, ар кимиси колго тийгени ташып кетпей бир жерге чогултулган. Механизаторлор ушуларды темирге өткөрүппү же башка жолун тааппы, айтор азбы көппү, жаңыртсакпы дешкендеринде эки көздөрү төрт. Ушул техникаларды жаңыртып алганга сунуш кылып атабыз. 2ден 1 кылып береби же 3ден кылып береби. Эми азыр жаңы айыл чарба министри Бакыт Төрөбаев келбеди. Ошол кишиден үмүт кылып атабыз. Эми мурунда МТС кылам деп аракет кылып жүрбөдү эле. Эми азыр ошо МТС кылып берсе деп жазайт деген иштениште болуп атабыз. Анткимнен айыл чарба министрлигинин бир эле Акчарда эмес, дээрлик бардык айылдык мекпактардагы жогорудай зең кейтерлик көрүнүштү жөнгө салууга чамасы чак. Ушундан уланбы ат башы райондук өнүктүрүү фонду 1,5 миллион сомун Акчар муниципалдык ишканасына чегерип, ага селка жана техникаларды оңдоп түзүүгө эң зарыл механизмдер алынган. Ал эми мурда мынабул өндүрүмдүүлүгү 2-4 тараптуу комбайн эскилеринен бут коерго чоло жер жок паркты толуктаган. Мурунку эски комбайндарга караганда бул алдаганча жумуш ылдам жүрөт экен. Жакшы буюрса иштеп атабыз мына. Шарттары жакшы. Ичинде шарттары жакшы бардыгы. Электронный болуп, баары жакшы, ыңгайлуу экен. Жакшы экен. Ошону менен бирге Теңиртоо жергесинде айыл чарбасы менен алып учкан жеке жактар да ар кандай багыттагы техникаларды лизингге алууну жакшы татка айландырышкан. Маселен, алар өткөн жылы ушул ыкма аркылуу жаңы 25 техникалуу болушкан. Дейинкиси акыркы 4-5 жылдан берки мына ушундай давлаттардын дачасында Нарын областындагы өнөктүктөрдө бир кезегдей өксүктөр жокко эсе. Бөлөкбай Шеримбеков, Айдын Төлөбеков, ЛТР, Ат башы району.